Блогер Доронбек Адаханов. London'dan selam. Birimdik деген бұл өте жақсы нәрсе. Kırgızstan'ın egemendүүлүгүнүн 34 жылдыгына арналды. Бул майрамга абдан көп жаштарыбыз келди. Elingden geleceğin bugün oylun, al üçün mekeninde suyup oygun, jеңишке жете алабыз еңсеп жүргүн. Лондон, Гринвич районунда тарыхый күн. Мында тургандар жүрөк түкүлдөп, көзгө жаш алып, бирде кубанып кол чаап турушат. Анткени элибиздин тарыхы, маданияты чагылдырылган театралдык оюн зоок көрсөтүлүп жатат. Тагыраагы Улуу Британиядагы мекендештер Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилөөдө. Албетте кыргыз салты менен казан асылып, дастаркондо кыргыз тамак ашы толуп, конокторго сый-урмат көрсөтүлдү. Бүгүнкү иш-чара мына тарыхый биринчи жолу ушунча кыргыз жарандар миңдеген жакын биздин мекендештер ушу Лондондо, ушу Гринвич шаарында чогулуп, бирге биздин ынтымак эгемендүүлүк күнүбүздү чогуу майрамдап атабыз. Бул деген абдан чоң кубаныч. Анан бүгүн дагы биздин конуш мамлекеттерден дагы келишкен, диаспоралар келишти. Казакстандын, Туркменистандын, Өзбекстан, Тажикстандагы диаспоралар келишти. Ошо чогуу биз менен майрамдатып атышат. Биздин ынтымагыбызга да кубанып атышат. Булар дагы эми жакшы жетишкендик биз үчүн Орто Азия үчүн жакшы жетишкендиктер болот. Биз Лондондо биринчи жолу тарыхта ушунча Казакстанда чогуу анан дагы биздин Орто Азиядагы тууган Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Туркменистандан дагы бүгүн силер чогуу Улуу Британияда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата достукка биримдик, эгемендүүлүккө урмат деп аталган майрамдык кече уюштурулду. Казакстан, Өзбекстан, Түркменстан, Кыргызстан элдеринин Борбордук Азия достугун биримдигин даңазалган иш-чара улуттук оюндар менен коштолду.
Алгачкы жолу уюштурулуп жаткан тарыхый мааниге ээ болгон достук мааракени Кыргыз Bridge Foundation жана Мурас Entertainment уюштурду. Англия жергесиндеги мигранттар жана мекендештердин башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу жана биздин салт санаабызды сагынган мекендештерге сагынычын таркатуу максатында кыргыз даамдары тартылды. Миңдеген мекендештерибиз келди. 2000 килограмм плов аш басылды, 4 кой союлду. Анан Сыймык Бешекеевич биздин эл артистибиз эң жакшы маанайда өзүнүн чоң урматы менен, чоң сүйүүсү менен ушул элибизге бекер концерт арнады бүгүн. Баары кубанып, кудуңдап, ырдап, көздөрү жайнап турат. Анткени кыргыз обону жаңырып, белгилүү ырчы, обончу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бешекеев Лондондогу мекендештерге музыкалык чыгармаларды тартуулап жатат. Мекендештердин ынтымагы, бири-бирине болгон сый урматы мени суктандырды дейт ырчы. Ала тоодон алыс жүргөн мекендешим, азыр бүгүн убактылуу чет элдесиң. Ар бир тамчың маңдайыңда тып-тып эткен ата журттун ынтымагы мекемдесин деп. Анан ушул көз жаштар бөөдө төгүлбөсүн. Үйдөн кандай аман эсен чыгышса, биздин мекендештер кайра үйлөрүнө аман эсен жетишсин. Иштеринде ийгилик, эгемендигибиз кут болсун. Кудай буйрса 34 жылдык белгиленип атат. Кудай буйрса дагы 34-35 жылдан Кыргызстаныбыз таанылып болуп өзгөргөн бир кубаттуу өлкөгө айланат. Бизден албетте Кудай буйрса азыр биз Лондонго келип жетишкендиктерин көрүп суктанып атсак, Кудай буйрса менин оюмча ушул Европадан башка жерлерден барып дагы 34-35 жылдан кийин биздин өлкөгө барып суктанган дагы жарандар көп Европадан барып. Кудай ошол күнгө жеткирсин. Баардыгыңыздарга аманчылык, байрамыңыздар кут болсун. Бул жөн гана майрамдык салтанат же эс алуу эмес. Бул жолугушуу мекендештердин ийгилиги, алардын аманчылыгын көрүүгө, үнүн угууга түзүлгөн аянтча. Колдон келсе, бири-бирибизге поддержка берип, ар кандай көйгөйлөр болуп калат. Ошол көйгөйлөргө жардам берип, бияктагы мекендештердин башын бириктирүү болот. Биз ошо биякта Улуу Британияда эң биринчи жолу ушундай чоң деңгээлде эгемендүүлүк күндү өткөрүп жатабыз. Эми мындай эгемендүүлүк күндөр Кудай буйрса дагы көптөп өткөрөбүз деген ойдобуз. Жалпы кыргыз элин дагы ошо майрамы менен куттуктайм. Улуу Британияда учурда 15 миңден ашык кыргызстандык жашап эмгектенет. Дээрлик көпчүлүгү мезгилдик жумушка баргандар. Бүгүнкү биздин Лондондогу жаңы уюштуруп жаткан Кыргыз British Foundation жана Мурас Entertainment уюму жана ошондой эле Нурдин Жумабаевдин уюмдары булардын бүгүнкү бекер өткөргөн иш-чараларынын бирден бир белгиси биздин жаштарыбыз азыр 6 айлык сезондук жумуштарга көп келип жатышат. Ошол сезондук жумуштарга келгенде кыска убакта каяка кайрылабыз, кимге кайрылабыз, кандай кылабыз деген суроолорду көп беришет. Ошондуктан алар биринчи булардын башын чогултуп, аларды түз
байланышка чыгып, кандай суроолору болсо, жана законду бузбаш үчүн бир канчалаган иш аракеттердин башталышы деп эсептейм. Мындай иш чаралар Кудай буйрса мындан ары дагы көп уюштурулат. Себеби биздин азыр 6 айлык жумушка келгендердин көпчүлүгү эле булар биздин жаштар. Ал жаштарга бүгүнкү кезигишүүдө айтып кеттим. Ар бир жаштар үйдөн чыкканда алар биздин Кыргызстандын жүзү, алар биздин Кыргызстандын элчиси болуп эсептелет. Алар сыртка чыкканда жөн гана иштеп, айлык алып, анан кайра барып, биз айлыгыбызды бир жака машина алышыбыз керек, же бир нерсе кылышыбыз керек эмесен үчүн алардын келечекке өздөрүн инвестиция кылыш үчүн биз өз убактыбызды, өз эмгегибизди ушул биздин келечектеги Кыргыздын жаш муундарына арнап жатабыз. Себеби биз үйрөнгөн нерсени булар дагы үйрөнүп, келечекте биздин ордубузду басып, булар дагы наставник болуп калсын деген ниет да. Koyun canımdan, sizin ağı kanımдағы табымдан, бала чактан карызымды түшүнгөн, жегенинде тасмалдаган анымдан, ак сүтүмдү, ак данымды акты деп, дене бойдо шыбырымды жандырган. Лондондон ысык салам. Бүгүнкү майрам сонун өтүп атат, сонун өттү. Сыймык бакебиз келип ырдап кетти. Биз үчүн аябай сыймыктанган күндөрдүн бири болду. Барыңыздарга ушул эгемендүүлүк күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Лондондон ысык салам. Ушундай кечелер көп болсун. Лондондогу мекендештерге кайрылуу. Барыңыздар ушундай кечелерди колдоп келип кетип туруңуздар. Бүгүнкү иш-чаранын башкы демөөрчүлөрү Kyrgyz British Foundation жана Muras Entertainment. Бүгүнкү иш-чарабызга 900дөн ашуу адам келди. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркменистан өлкөлөрүнөн өтө сонун болуп өттү. Мындай иш-чарада катышуучуларга белектер тапшырылып, iPhone 16 баш байгеге коюлду. 11:02. Чынында бул жерде аябай жакшы өттү. Бүгүн 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү мындай иш-чаралар көп болуп турса жакшы. Бул жер биякта чоңоюп жаткан кичинекей чүрпөлөргө Кыргызстан маданиятын, динин, кыргыз эли көптөн сактап келген да өзүнүн маданиятын, ошону көрсөтүүгө аракет кылдык. Кыргызстан эгемендүүлүк күнү бүгүн кечеде ошо Кыргызстанды эгемен өлкө катары кантип калган боюнча да бир аз постановкалар болду. Ошол жөнүндө тарыхтарын айтып көрсөтүп кеттик.